Жаздын bir günü bir жылга тете дегендей. Учурда Чүй облусунун бардык аймактарында bir күндү да текке кетирбей айдап себүү иштери тынымсыз жүрүп жаткан убак. Ысык Ата районунун айдоо жерлеринде кылкандуу дан эгиндери, жүгөрү, кызылча жана көп жылдык өсүмдүктөрдүн үрөндөрү себилүүдө. Дыйкандардын үрөн жана техникалар менен камсыз болушу, күйүүчү майлоочу майдын жетиштүүлүгү боюнча жеринен райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы айтып берди. Дотация чыгарган үрөнү көлөмү 1946 тонна болду быйыл. Ошонун ичинен 500 тонна биздин эле дыйкандар гос дотация менен алынган да. Биздин райондо ошо 3 чоң точкабыз бар. Бүт минералдык удобрениялар толук кандуу бизде турат, полный комплекс. Райондо жалпысынан 60 000 гектар айдоо аянты болсо, анын 18 000-ине жаздык, 6310 гектарына күздүк арпа буудай себилет. Учурда Чүй облусунда жазгы тала иштери кызуу жүрүп жаткан учур. Азыр биз Ысык Ата районундагы Тазажан үрөнчүлүк чарбасында турабыз. Бул жерде арпа айдалууда. Жалпысынан район боюнча арпа 7100 гектар аянтка, ал эми буудай 2100 гектарга айдалып бүттү. Райондо удаай эле сугат иштерине да даярдыктар көрүлүүдө. Декадалык жана суткалык суу бөлүштүрүүчү бассейндер 65%га толтурулган. Жалпысынан 55 000 гектар сугат аянтын суу менен камсыз кылат. Биз өзүбүздүн каналдарды механикалык тазалоодон өткөрүп жатабыз. Техникаларыбыз толугу менен иштеп жатат. Өзүбүздүн кызматкерлерибиз жерлерде каналдарды тазалоо, актап сырдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары гидро курулмаларды, гидропостторду ремонттоо, утурумдук ремонт иштерин жүргүзүп жатабыз. БДР, БСРлерибизди баягы убагында суу менен толтуруп, суу мезгилине даярдап, накопление кылып жатабыз. Атайын пландалган долбоорго ылайык суу сакталуучу жайлар четинен оңдолууда. Ысык Ата районунда жалпысынан 6 декадалык жөнгө салуу бассейни бар. Алардын 2-өө былтыр толук оңдоо иштеринен өткөрүлгөн. Бул Аркамда турган Кең Булуң айыл аймагындагы декадалык жөнгө салуу бассейни 1 200 000 куб суу батат. Ал өз кезегинде 960 гектар аянтты суу менен камсыз кылат. Ал эми Туз декадалык жөнгө салуу бассейнин жаңылоо үчүн жыл башынан бери аракеттер көрүлүүдө. Бул жайдын оңдоо иштери кыш айында бүткөрүлөт. Ишке кирсе 2 айылды суу менен камсыз кыла алат. Чүй облусунда Союз учурунда салынып, бирок колдонулбай турган суткалык жана декадалык жөнгө салуу бассейндери акыркы жылдары активдүү түрдө кайра калыбына келтирилүүдө. Алардын бири мына бул Туз айыл аймагындагы декадалык жөнгө салуу бассейни. Ал учурда сапаттуу түрдө оңдолуп, заманбап ыкмалар менен кайра калыбына келтирилүүдө. БДРдин ичинен болсо 650 000 куб грунт чыгарылат. Анан кийин уже геомембраналар менен төшөлө баштайт. Бул жерде обводной каналдардагы жараксыз состоянияга келип калган. Уже плиталары, каналдар бузулуп кеткен. Ошолорда полностью обводной каналдардагы полностью башынан коюлат. Чүй областы боюнча чоң суу сактагычтар учурда 91%га толтурулгандыгын суу чарба башкармалыгынан кабарлашты. Ар бир райондо суу бөлүштүрүү боюнча атайын штабтар түзүлгөн. Клара Кудайбергенова, Шаршембай Акынбеков, УТРК Чүй, Ысык Ата району.